Базар Коргон районунда сугат каналдары 40%га тазаланып бүттү. 1 апрелден тартып күздүк буудай жана күздүк пияз, сарымсакты суугарууга даярдык көрүлүүдө. Райондун аймагында 14.700 гектар сугат айдоо аянты бар. Анын 1.115 гектарына күздүк кылкандуудан эгилген. Ушу каналда пайдаланабыз. 70 соттук жерим бар. Ошо буудай айдайбыз, беди айдайбыз. Ушу суудан пайдаланабыз. Айылдагы эл өзү дагы инициатива көтөрүп, арыктарды чагап тазалап, ошо суу чарууга жардам көрсөтүшөт, көмөк көрсөтүшөт. Бүгүнкү күндө Базар Коргон районубузда жазгы талаа иштери башталды. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр жазга даярдыктардан бири болгон ушул эки райондун ортосунда Шайдан каналы казылып жатат. Андан сырткары сел арык 9000ге жакын сел арык, 6000ге жакын каналдар баардыгы тазаланып бүттү бүгүнкү күндө. Шайдан Ветка каналынын узундугу 7 чакырымдан ашык, 2 чакырымы тазаланды. Нуукен жана Базар Коргон районунун дыйкандары үчүн бул канал чоң мааниге ээ. Техникалык тазалоо жумушу учурда кызуу жүрүүдө. Район боюнча 89 километр каналдарыбыз бар. 89 километрдин быйылкы 2025 жылкы сугатка даярдоо боюнча 22 километр 600 метр аралыгын планга киргизгенбиз. Бүгүнкү күндө 22 километрдин 8600 метри чабылып, 33% аткардык. Экинчи маселебиз боюнча Бешбадам каналыбызда азыркы жаңы технологиядагы геомембрано деген бетонный полотно жаңы технологиядагы материалдарды алып келип келишим түзүп келдик. Келишим түзүп 3 километр аралыгын ошондой жаңы канал жасаганга аракеттенип атабыз. Бул каналдын аталышы Шайдан Ветка деп аталат. Бул биздин Нуукен районуна өтүп кете турган каналыбыз. Биздин кеңеш, основной кеңеш айыл өкмөтү ушу каналдан суу ичет да. Бул каналдын узундугу 7 километр 600 метр болуп айтылат. 2 километр 600 метри чабылып бүттү. Калганын Кудай кааласа бир 4 күн ичинде Кудай кааласа чабып өтөбүз деген аракеттебиз да. Аталган суу чарба ишканасында 15 техника бар. Алардан 4 техниканын эскилиги жеткен, жумушка жараксыз. Калган 8 техника менен дыйкандарга сугат сууну үзгүлтүксүз жеткирүү аракети күч болууда. Мындагы кызматкерлер күн түн дебей суу өтүүчү арыктарды тазалоонун аракетинде. Антпесе аба ырайы 2-3 күндө өзгөрүп жатат. Күн ачык, жер кургак кезинде ишти илгерилете берели дешет мындагы кызматкерлер. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Базар Коргон районунан.